Срешныйдагы обочинада турган эки машинаны, жүк ташуучу унааны сүзүп алдым да. Ортодо өтө чоң чыгым болуп калды. Машинаны сүзүп алганымда биринчиден эле мен өзүмө шоковое состояниеда эч нерсени билбей калдым. Мен келип булардын машинасын уруп алышым, бул мен атайын кылган жокмун. Акчам деле жок. Эми жашоо шартым орто жашоодон деле ылдыйраак. Төлөй турган эмнем бар эле, буга чейин эмнем бар эле, мындан кийин эмнем бар депчи элдер келип, кайгырба, главное өзүңдүн ден соолугуң жакшы экен дешип сүйлөп, поддержка берип атышты. Оюма эч нерсе келбей калды. Өзүмдүн ден соолугум деле оюма келбей калды негизичи. Үй бүлө багыш керек, эми тамак аш кылыш керек, оокат кылыш керек. Ошонун негизинде чыкканмын да. Биз деле водительбиз, биз деле уктап калышыбыз мүмкүн. Бунун ордуна мен деле болуп калышым мүмкүн. Түнкү эс алуу баары башка экен да. Күндүзү ошо машина менен өзүм алек болуп эс алган эмесмин да. Үй бүлөдө негизи жалгыз уулмун. Атам дагы каза болуп калган. Буга чейин Москвада деле алектенип жүрдүк. Москвада дагы өзүңөр билгендей Кыргызстанда эми ким гана Москвада болбогон. Ар кандай жумуштарда иштеп көрдүк. Барбаган жерибиз калбады. Алланын сыноосу экен, сабыр кылып баары жакшылыкка деп эле ниет кылып атам, Кудай кааласа. Саламатсыздарбы, Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Эсиңиздерге салсак, үстүбүздөгү жылдын 7-июль күнү таңкы саат 4:30 чамасында Бишкек ош жолунда жол кырсыгы катталып, ал жерде жанымда отурган Чынтемир байке бир канча чыгымга учураган. Дал ошол чыгымды жабуу максатында азыркы учурда кыргыз элинен жардам сурап жаткан чагы жана ошондой эле Чынтемир байке менен жабырлануучу тараптагы бүгүн биздин төрүбүздө конок болуп отурушат. Азыр ошол күнкү иш боюнча, ошол күнкү баягы жол кырсыгы боюнча чоо жайын билүү үчүн айрым суроолорду беребиз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Чынтемир байке, айтсаңыз, ошол күнү кандай болду, эмне болду? Ошол күнкү окуя тууралуу биринчи маалымат берсеңиз. Негизи Оштон Нараван заводунан цемент алып Бишкекке жолго чыккам. 11 ошо 7-июль күнү 11-лерде жолго чыккам. Ошо Ош Бишкек жолунда Шамалсай трассасына жакын жерде 4:30 таңкы 4:30 чамасында ушундай кырсыкка учурап калдым. Жолдо баратып баягы көзүм илинип кеткендиктен себептен жолдун встречный тарабындагы обочинада турган эки машинаны уруп алдым. Бул жак ошол уруп алган машинанын ээстери ортодо чыгым өтө чоң болуп, төлөп берүүчү сумма өтө чоң болуп калды. Ошого кыргыз элине байланышып, кыргыз элине кайрылдым. Ошол жердеги баягы чыгымдын жалпы суммасы канча болду? Азыркы учурда канча сом чогулду? Азыркы учурда ортодо кыргыз эли менен кайрылгандан кийинки топтолуп аткан ошо ортодогу чогулган акча 2,5 миллион болуп калды. Анан өзү негизи общий төлөп берүүчү сумма $130,000 тегерегинде сумма болуп калды да. Азыркы шартымда төлөп берүүчү акчам деле жок. Эми жашоо шартым орто жашоодон деле ылдыйраак негизи. Колдон келишинче кыргыз элиме кайрылып атам. Жардам берип коюшуңарды суранам. Келиңиз алгач эми таанышып өтөлү. Өзүңүз тууралуу да айтып берсеңиз, кайсыл жерден колдонулосуз, анан үй бүлөңүз тууралуу дегендей. Мен Аксы районуна караштуу Кызылжар айылында болом. Кызылжар айылында туулуп өскөм. Жашым азыр 31-де. Үйдүн жалгыз уулумун. Апам бар азыр. Апам өзү. Келинчегим бар, 2 кызым бар. Алланын сыноосу экен, ушундай кырсыкка учурап бир аз кыйналып турам. Негизи буга чейин деле ар кандай тармактарда, ар кандай жумуштарда иштеп көрдүк. Барбаган жерибиз калбады дегендей. Буга чейин Москвада деле алектенип жүрдүк. Москвада дагы өзүңөр билгендей Кыргызстанда эми ким гана Москвада болбогон. Ал жакта баскан турганын баардыгы акча, үй бүлө багыш керек. Үй бүлөдө негизи жалгыз уулмун. Атам дагы каза болуп калган. Качан каза болду? 2015-жылы атам да каза болуп калган. Москвада дагы 10 жылдай алектенип жүрдүк.
стройка болобу, швея болобу, повар болобу, баардык жагына аракет кылып иштеп көрдүк. Акыркы күндөр ал жакта дагы ушундай кыйынчылыктар болуп кеткенден ал жакка да бара албай калдык. Ошон үчүн бул жакта Кыргызстанда эле үйлөнгөндөн кийин, Кыргызстанда эле үй бүлөмдүн жанында баягы үйдө жалгыз болгондон кийин үйгө баары бир эркек баш керек болот, негизи керек болот экен да. Ошол үй бүлөмө жакын эле болоюн деп ушундай жолго чыгып, негизи стажировкада дагы 1 жылдай жүрдүм. Жакшылап үйрөнүп эме кылгандан кийин анан өзүм арендага машина алып, ушундай чоң жолго жүк ташуучу унаа менен алектенип жаткам да, негизичи. Ошол айтып атпайсызбы, карама каршы тилкедеги 2 унааны сүзүп кеттим депчи. Ал учурда уктап кеттиңизби, андан мурун уктаган жок белеңиз, же болбосо телефонго алаксып кеттиңизби деген сыяктуу суроолор. 5 күнү чыкканмын Бишкектенчи. Бишкектен биздин негизи основной жүгүбүз темир, арматура. Азыркы учурда Ошто, Жалал Абадка только ушундай ташыйбыз да. 5 күнү чыкканмын, 5 күнү кечке маал ушундай жолдо чыгып, 6 күнү жеткенмин Бишкекке. Ошко жетип, ал жерден жүгүмү түшүрүп, анан машинанын бир аз каратуучу жерлери бар эле. Ошо күндүзү ошо машина менен өзүм алек болуп, эс алган эмесмин да. Уктаган эмесмин. Биздин эми баягы жүк даяр болгондон кийин баягы жумушубуз ошол да. Баягы жүктү алып кайра жеткизип бериш да. Анан жүк чыгып калды, машинанын ремонтторун караттык ал жерден. Бүгүн болуп уже эме болуп калды, даяр болуп калды. Араван заводуна барып, араван заводунан 30 тонна цемент алганмын. Бишкекке, Бишкектин өзүнө болуп, анан ал жактан эми бардык эле жерде ушундай бир аз кыйынчылыктар болот. Ал жерден да кыйынчылыктар менен очередь болуп, көп болот экен машина ал жерде. Ал жерден дагы ошо очередтерибизден алып жүктү жүктөп чыктым. Жүктөп чыкканда ушул саат 11 болчу да. 11де ошол Оштон чыкканмын, араван заводунан. Ал жактан келип ошол эми негизинде жүк ташуучу унааларга азыр негизи 18 тоннадан өйдө болсо, күндүн градусу 28 градустан өйдө болсо, жол жүрүүгө тыюу салынат да. Эртең саат 10дон кечки саат 7ге чейин. Эми ошонун эсебинде биз баягы мен түндө 11де чыгып атканымдын себебинен түндө жолду арбытып алайын депчи. Негизи араван заводунан Шамалсайга чейин келип, машинаны жолдун жээгине коюп, светофордон өтө эле жолдун жээгине коюп, ошол жерде эс алып анан айдачумун да. Ошол жерге келип аткам негизи. Ошондо 7-июль болуп калат. Таңкы саат 4 чамасында ушундай машина коюучу жериме бир 700 метрдей эле калган да. Көзүм илинип кетти негизинде, чындыгында. Бул деген эми ким ойлоптур? Булар Россиядан келип машинасын коюшкан ал жергечи. Мен Аравандан чыкканмын. Булар Шамалсайдан болот, мен Кызылжардан болом. Эми Алланын сыноосу экен да бул дагы. Баягы именно мен келип булардын машинасын уруп алышым, бул мен атайын кылган жокмун бул нерсени биринчиден. Алланын ушундай каалоосу менен болду. Ошол жолдон чыгып кетип, ушул Срешныйдагы обочинада турган 2 машинаны, жүк ташуучу унааны сүзүп алдым да. Ортодо өтө чоң чыгым болуп калды. Мен деле машинаны тургузуп беришим керек, баягы өзүмдүн собственный машинам болбогондуктан ортодо өтө көп чоң сумма бар да. Ижарага алгансыз. Ижарага алып айдачумун. Булардын машинасы дагы тургузуп беришим керек. Жалпы сумманы да айтып кетиңиз ушул жактан. Азыр ортодо жалпы сумманын $130,000 тегерегинде болуп атат. Азыркы кыргыз элине, буга чейин дагы кыргыз элине кайрылганмын. Аллах ыраазы болсун кыргыз элиме. Кайрымдуу кыргыз элден айланса болот негизи, чындыгындачы. Рахмат кыргыз элиме. Ортодо чогулган азыр акча 2,5 миллион болуп калды. Эми баягы Зака чеккен машиналардын өзүн дагы сатабыз. Бир машина уже сатылды. Мен уруп алган алдымдагы турган көк машина сатылды. $25,000 сатылган. Анын акча сатылгандагы акча дагы ортодогу фондко кошулат, Бак кааласа. Ошондо алардын общий эсепте
4,5 миллиондой акча болуп калды азыр Кудай кааласа. Дагы кыргыз элиме кайрылып өтөт элем. Колуңардан келишинче калыс Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңарды суранам. Анан ушул оор жүк ташуучу унааларды айдап жүргөн айдоочулардын кандай кыйынчылыктары болот негизи жолдо жүргөндө? Жолдо жүргөндө эми баягы чоң машина болгондуктан өтө эле көп болот. Эми баягы ар бир ишти кылып көрмөйүнчө кыйынчылыгын билбейт экенбиз да. Мен деле буга чейин мисалы билбечимин да. Эми баягы килтеген чоң машина болсо эми муну айдап эле жүрө бересиң да депчи. Жок, андай эмес экен. Эми бунун өзүнө жараша баягы ар бир нерсенин чоңойгон сайын өзүнө жараша кыйынчылыктары ошондой чоң болот экен да. Бизде мисалы ошо буга чейин да айтып өттүм, жол жүргөнгө тыюу салынат да негизичи. Биз эми баягы түнкү эс алуу баары башка экен да. Күндүзгү башка, эми күндүз баягы эл менен аралашып баягы жүрө берет экенбиз да. Негизи баягы түндө эс алгың келгенде баягы эс ала албасаң кыйын экен. Эми бул Каргача Каш менен Кабактын ортосунда болгон үчүн мындай эч канча убакытта эмес, мындай сразу эле болуп кетет экен да. Мен өзүм деле мындай жетишпей калдым ошол нерсегечи. Башкара албай калдым. Ошол кырсык болгондон кийинки өзүңүздүн абалыңыз кандай болду негизи? Эми ал кырсыкка чейин деле менин состояниям негизи үй бүлөлүк турмушта анчалык болбогон үчүн ошо баягы үй бүлө багыш керек, эми тамак аш кылыш керек, оокат кылыш керек, ошонун негизинде чыкканмын да. Эми Алланын сыноосу экен, сабыр кылып баары жакшылыкка деп эле ниет кылып атам, Кудай кааласа. Негизи буга чейинки ошо кырсыктан кийинки эми азыркы турган оюма эч нерсе келбей калды. Уруп алып баягы аркамда да машиналар, алдымда дагы эми коллегаларым бар болчу. Алар келип эмне болду, тынч элесизби деп сурап, неме болуп калды, сурашыпчы. Оюма эч нерсе келген жок. Ортодон бир күн өттү, анда деле оюм мындай бир жерде эмесмин да. Оюм ошол өзүмдүн ден соолугум деле оюма келбей калды негизичи. Ортодогу баягы машиналарды көргөндөн кийин өзүм дагы өтө мындай шок состоянияда болуп калдым да. Кантип төлөйм деген эми мен муну төлөй турган эмнем бар эле, буга чейин эмнем бар эле, мындан кийин эмнем бар депчи. Анан элдер келип, кайгырба, главное өзүңдүн ден соолугуң жакшы экен дешип сүйлөп, поддержка берип атышты. Кыргыз элине кайрылайлы, кыргыз элим барго деп ошол Ден соолугуңуз запкы жебедиби? Ден соолуктарым жакшы, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Эч жериме эч нерсе болгон жок. Негизи бул машинаны сүзүп алганымда биринчиден эле мен өзүмө шоковой состоянияда эч нерсени билбей калдым, эз учуумду жоготуп калдым бир аз. Канчалык секундту өзүм деле байкабай калдым. Машинадан түшөйүн десем эшигим ачылбайт. Эми машинанын алды баягы түтөп эме болуп атат. Анан кайра өзүмө келип кеттим баягы жердечи. Анан машинанын эшигин ачып эле баягы алдымда турган машинанын ичинде эч ким жок бекен деп айланып келип телефонду жагып карап, ичин карадык айнегинен. Жакшы, булар дагы ичинде адам болбоду, ал машина ичинде. Дагы бир жакшы жагы, мен баягы встречный жакка чыкканда алдыма келген машина жок болуп калды. Жок болгону дагы бул эми Алладан. Машина болгондо дагы мындан башкача болот беле деген болот экен да. Эч ким ден соолугунан баягы эч ким залалга жетпеди. Ошо только бул жерде азыр машина болуп атат. Эми алардын дагы ошо үйүнө кылган тамак ашы только ошол жүк ташуучу унаалар менен экен да. Ылдамдыгы канча менен айдайсыз? Ылдамдыгын 60 менен эле келе жаткам негизи. Эми баягы аркамда 30 тонна цемент бар болчу, ошонун дагы оорчулугу болуп калды. Ушундай залакага көбүрөөк жетип калдым да. Азыр ошондо жабырлануучу тарап баягы жүктү ташыган адамдар эмне деп атат? Эмне дейт алар? Ал жүктү өзүнүн негизи мен алып бараткан жүктүн акчасын чыгарып аны төлөп бердик, бирок эми зака жекен машиналардын ордуна тургузуп бериш керек. Мен өзүм деле айдоочумун. Мен өзүм айдап аткан машина деле бирөөнүкү. Мен арендага алып айдачумун. Азыр эми жабырлануучу тараптан
сөз сурайлы. Assalamu alaikum Кыргызым. Биз деле ушул Чынтемир айтып кеткен сөздөргө карап күнүзү жүрүш бизге тыюу салынган үчүн четте эс алып турганбыз да. Чамасы 4:30 таң маал ушундай окуя болуп калды да. Каттык кырсык болуп калды. Ал жердеги бир унаа сиздин унааңыз, Бирөөсү меники, бирөөсү меники. Биз ал окуялар болгондон кийин биз Чынтемир менен келишип, эч кандай неме кылбай эле, потому что биз өзү негизи машинаны алынганына бир ай, 1,5 ай эле болду эле машинаны алганына. Анан андай чоң сумманы өзү эле карыз кылып алынган машиналар болчу да. Эми азыр мисалы алар деле сурап карызын башка кылат. Ошон үчүн кыргыз элимизге кайрылып баардыгыбыз чогуу аракетте болуп жардам сурап, эми кырсык Алладан баарыбыз аракет кылып атабыз. Чогуу ынтымакта жаткан Чогуу ынтымакта, эч кандай жазуу кылбай эле, ошол жерде эле ынтымакта туруп кыргыз элимизге кайрылдык. Чогулуп калса эле болду. Бизде эле бере турган жерлер бар. Карызга алынган машиналар, жарым акчасын бергенбиз, жарымы калган. Өзүңүз кайсы жакта турасыз? Мен өзүм Шамалсайда турам. Үй бүлөңүз ошол жакта? Үй бүлөм ошол жакта. Биз келгенбиз, Шамалсайга келип токтогонбуз. Үйгө кирип эс алганы киргенбиз. Анан таң маал саат 5-те ушундай маалымат келип атат, машиналарга неме болуп калды, авария болуп калды, ушундай келип урулду деп. Чыкканбыз, чыксак ошондой абал. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз ошо 7-июль күнү кырсыкка өчүргөн балдарбыз. Биз ошо турган машиналардан бирөө меники болчу. Жаңы алган болчумун. Эң 3-чү рейс Россиядан келген болчу. Ошол күндүзү менен жүрүш тыюу салынгандай биз деле четке коюп күткөн болчук да. Ушу эртең менен турсак 5-терде балдар кабар берди. Кырсык болду да. Бул жумушту сиз жаңы эле баштадыңызбы же болбосо баягы 3 эле күн болду эле деп атпайсызбы? Жок. Эми 3-чү рейс келишибиз. Бул машина эми жаңы алганым. Андан мурун деле бул иш менен алектенесиз. Бул Чынтемир байкеге көз карашыңыздар кандай болуп атат? Биз деле бизге кошкон водитель да. Бунун күнү биздин башыбызда болушу мүмкүн да. Ошого туура түшүнүп атабыз. Атайын кыла элек, биз деле водительбиз, биз деле уктап калышыбыз мүмкүн. Бунун ордуна мен деле болуп калышым мүмкүн. Ошондуктан түшүнүп турасыздар. Ооба. Урматтуу кыргыз элим, жогорудагы болгон окуянын чоо жайын уктуңуздар деп ойлойм. Маалыматты кеңирээк берген аракет кылдык. Анан негизи эле бул жолдо жүрүү, баягы кандуу жолдо кооптуу деп коет го. Кырсык каш кабактын ортосунда. Мындай кырсык эч кимдин башына түшпөсүн, эч кимдин башына салбасын. Ал эми бул бир тууганыбызга колубуздан келген жардамды аябайлы. Азыркы учурда негизи эле кыргыз элим ушунчалык кайрымдуу элдерден болуп эсептелинет. Сиздерден үмүт кылып, сиздерге суранып чыгып аткан учуру, андыктан 5 сом болобу, 10 сом болобу которуп койсоңуздар кубанычтуу болобуз. Эң негизгиси бул садака бали кырсыктан сактайт деп коет. Ар бирибиз аман бололу.